Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Xuday buyursa, bu Zeynep ejekebиздин үйүнүн сырты дагы ичи дагы толугу менен бүтүп, ушул сыртында тегиздөө иштери калган. Бул жакта камаздарыбыз дагы топурактарды алып келди. Алхамдулилlah, Аллах Тааланын мээрими ырайымы менен мына казандарыбыз, бүт керектелүүчү материалдарыбыз келди. Абыз түрбаларыбызга чейин. Бул жак очок гана болот, бул жакка сери. Ал эми ичини бир көрсөтүп коеюн баарыңыздарга. Бул коридорубуз 3 комнаттан турат. Душу бар, ысык суу, муздак суулары дагы толугу менен чыккан. Киргенде эле сол комнатабыз чоң зал. Көрпө төшөктөрү, падышкалары келген. Гилемдер ушундай. Потологу натужной, бассейн, люстра, пардалары. Аллах Таалам кабыл кылсын, Аллах Таалам жакшылык берсин. Бул обойлору, дымахатторду да койгонбуз, бутышкаларды. Чыкканда эле бул жакта дагы бир комнат бар. Эки айнекке дагы жалюзи, пардалар дилгенбиз. Бул жак печкеси бар комнат. Кухня гарнитуларын дагы койгонбуз. Паластары салынды. Бул жактагы бир мыйман комнат. Киргенде пардалары ушундай натужной. Бул дагы бассейн, гилемдерибиз. Нар жактан от жакканда бул комнатабыз дагы ысыйт. Обойлору ушундай обойлорду тандаганбыз, ак. Сонун болуп бүттү десек дагы болот. Аллах Таалам кабыл кылсын. Ал эми бул душу жамат. Ысык суу, муздак суулар дагы толугу менен чыккан. Аллах Таалам разы болсун. Ана бул жакта моторлор дагы коюлган. Мына эшиктер дагы ушундай кымбат эшиктер коюлган. Эми ушул сыртында бир аз жумуштары бар. Мына камаздарыбыз төгүүнү баштады. Дагы 3 камаз бул жакка келсе төксөк, бул жерде кран, экскаваторларды алып келип тегиздөө иштерин жүргүзүп, бул жерди бир катар тегиздеп стяжка кылсак, бул жерге гүлдөрдү коёбуз. Ачылышына дагы аз күндөр калды. Аллах баарыңыздардан разы болсун.